Экинчи бөлүм. 2 günden keyin Galileya'da Kana degen ayılda bir üylönü toy bolup kaldı. İsa'nın nenesi oşol jerde bolçu. İsa da şakirtlerimden birge toyga çakırıldı. Şarap tügöngönde enesi Şaraptары tügönüp kalıptır. dedi. İsa enesine Бул ишти мага коюңуз. Кудайдын улуулугун көрсөтөр убакыт саатым али келе элек. dep жооп берди. Деген менен enesi malaylarga Эмне десе, ошону кылгыла. dedi. Oşol jerde Iudeylerdin dini saltına layık daara talууга arnalgan ar birinin içine 10 çaka su sıyçu 6 taş idiş turar ele. İsa malaylarga alardı tolturuunu buyurdu. Malaylar idişlerdi suğa melt kalt kılıp tolturuştu. İsa alarga oşondan suzup alıp toy başıga alparuunu buyurdu. Tegiler oşondoy kılıştı. Toybaşı şarapka aylangan aligi sudan tatıp gördü. Bирок bul şaraptın kaydan ekenin bilgen yok. Bunu su suzup algan malaylar gana bilişçi. Toybaşı taң kaldı da üylönüp жатқан жигитти çakırıp alıp Баары адегенде шараптын жакшысын беришет да, коноктор кызып калган кезде начарын беришет. А сен болсо шараптын жакшысын ушул вакытка чейин сактаптырсың. dedi. Ушундайча İsa керемет жишаандардын алгачкысын Галилеядагы Кана шаарында жасап, өзүнүн улуулугун көрсөттү. Шакирттери болсо ага ишеништи. Андан кийин İsa энеси, бир туугандары жана шакирттери менен бирге Капарнаум шаарына барып, ал шаарда бир нече күн туруп калды. Иудейлердин куткарылуу майрамы жакындаганда İsa Иерусалимге барды. Ибадаткананын короосунда өгүз, кой, көгүчкөн саткандарды жана акча алмаштырып отургандарды көрдү. Аркандан камчы жасап алып, соодагерлердин баарын кой, өгүздөрү менен кошо короодон кууп чыкты. Акча алмаштыруучулардын теңгелерин чачып, үстөлдөрүн оодарып таштады. Мунуңарды жоготкула бул жерден. Dedi al көгүчкөн сатуучуларга. Атамдын үйүн базарга айландырбагыла. Ошондо Senin үйүңдүн камын жеп, ичим өрттөнүп жатат. деген ыйык жазуудагы сөздөр шакирттердин эсине түштү. Иудей башчылары Мындай кылууга кандай акың бар? Аны кандай кереметтүү жишаан менен көрсөтө аласың? дешти. İsa Бул ыйык үйдү бузуп көргүлө. Мен аны 3 күндө кайра тургузам. деп жооп берди. Иудей башчылары Бул ыйык үй 46 жыл бою салынган. Сен аны 3 күндүн ичинде кайра тургузмакчысыңбы? дешти. İsa болсо ыйык үй деп өзүнүн денесин айткан эле. Ошондуктан İsa өлүмдөн кайра тирилген кезде шакирттери анын ушундай дегенин эстешип, ыйык жазууда жазылган жана İsa айткан пайгамбарлык сөздөргө ишеништи. İsa'нын Иерусалимде куткарылуу майрамы маалында кылган кереметтерин көргөн көп адамдар ага ишеништи. Бирок İsa бардык адамдардын ой ниеттерин билип, аларга ишене бербеди. Адам баласынын көңүлүндөгүсүн өзү деле билгендиктен, бирөөнүн адамдар тууралуу маалымат берүүсүнө муктажда болгон жок.